мына мусор завод менен перерабатывай завод менен 8 айдан бери иштеп атам. Келгендер ушу баштаган. Ушул абдан орчундуу маселе. Элдерде сурайт, биздин жетекчилер да сурап атат да. Ушул мусор менен бирдеме маселени чечиш керек. Мусор таптакыр ушу Борбор шаарыбызда ушундай проблема болуп кетти. Мен 8 айдан бери ошо менен иштеп атам. Мына азыр буйруса финишине келип калдык. Мына бир 10 чакты күндүн ичинде биздин расчетный счетко биякта бир 20% 10 миллион евро түшөт. Ана техникалар келе баштайт уже. Мафия болуп кеткен ушул таштанды маселеси да. Эмне маселе бар экен? Мисалы, жарандар түшүнбөйт да, ушул мындай талап эле кылып атпайбызбы биз? Жөнөкөй жарандар биз ошол нерсени түшүнбөйбүз. Эмне себептен ошону курбай атат? Эмне болду? Жана акчалар жок болду. Бир нерсени айтсам, элдерге түшүнүктүү болот. Мына биз экспертный группаны ошол чектерден келип анализдеримизге чыгарып берди. Булар да ошону 25-30 жыл мурда булардын башынан өткөн Прага шаарында ушундай болгон да. Биринчиден, мусор бул өзү выгодный бизнес. Сөздүн ачыгы. Муну элдин баары, муну секрет кылыш болбойт. Биз жанагы пластиковый бутылкаларды чогултуп, ошону кайта переработка кылып иштеткенден эле жылына, мына бүгүнкү күндө жылына 1 миллион 200 миң доллар жанагы 10 чакты компаниянын чөнтөгүнө кетип атат. Биз деген доходный, түшө турган доходный части биз жанагындай частный компания алып алган, а чыгарганын, мусорду калган каткан чыгарганын бюджетке отургузуп алганбыз да. Элдин мойнуна илип койгонбуз.